Эгерде куш желкеңизге, кийимиңизге чичип кете турган болсо, сиз бай болосуз деген түшүнүк бар. Бул өзгөчө өзбек туугандарыбызда кеңири таралган түшүнүктөрдүн бири. Бирок бул туура эмес. Мына биз азыр көгүчкөн жыйык, мындайча айтканда өтө көп куштардын астында турабыз. Кичине турсаңыз, сизди бокко безеп коет да, тезекке безеп коет. Шу жерде турабыз, бирок бул жерде тургандардын эч кимиси бай болуп кетпептир. Эгерде бай болгондо, о эстеликтер бай болуп кетет эле да. Бул шаарыбызда турган эстеликтер. Бүт бок карасаңыздар. Ошондуктан бул нерселерге ырым-жырымдарга ишеништин кереги жок, мекендешим. Мындай коозуктарды карап, Аллахка жалынсаңыз, Аллах Таала берет бардык нерсени, а? Ассаламу алейкум. Абалыңыз кандай, мекендешим? Шашпаңыз. Пожалуйста, шашпаңыз. Кичине токтоп туруңуз. Сиз красавчик адамсыз. Сиз өтө сулуу адамсыз. Сиз керемет адамсыз. Эч качан өзүңүзгө тамаша иретинде дагы жаман сөз айтпаңыз. Сиз эң асылдардын асылысыз. Аллах сизди жакшы көрөт. Макул бардыгы таштап кетсин. Макул бардыгы сизди жек көрсүн. Бирок сиз Аллах үчүн өтө ширин пендесиз. Таттуу гана, сулуу гана, кичине гана, шекер гана. Бардык нерседен артыксыз. Эч ким сүйбөсө дагы Аллах сизди жакшы көрөт. Аллах сизди жакшы көрөт, мекендешим. Тамам. Проблема үчүн эч качан акча алып койбоңуз. Кээ бирөөлөр ооруп калсамчы, жолдо милиция кармап калсачы деп ар кандай акчаларды өзгө тескерисинче алып алат. Акча жыйнаган учурда дагы балким пожар кетип калышы мүмкүн, балким уруу келип калышы мүмкүн. Ар кандай себептерди ойлоп, үйүндө чогулткан акчасын отдельно касса кылып коет, для проблема депчи. Ошо ниет үчүн кетти да, урматтуу мекендештерим. Эч качан проблема үчүн проблема сезип бирдекени тагдырда балким жок. Аны ниет катарында көрүп эч качан акча чогултпаңыз. Али келелек нерсеге проблема деп карап калдыңыз да. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, проблема үчүн акча жыйнабаңыз. 13-15 кылымдар аралыгында иштеген банядабыз. Мына комнаталарын көрсөтсөңүздөр, издери эле калган, мекендештерим. Бул кирген биринчи комната, наркы раздевалка. Мындай киргенде бул жер бассейн болгон. Тетиги звездочка сыяктуу көрүнгөн, жылы сыяктуу көрүнгөн. Ал жер эс алчу бөлмө болгон. Тиякта бир чоң ортосунда казан болгон. Казандан сууп алып келишип ошондой эме кылышкан. Парилка жанын тегереги парилка болгон, мекендештерим. Ушул тегерек канализация тияк бурчунда болгон, чыгып кеткен ыплас нерселери. Эми мекендештерим, бул жакты көрсөтсөң неме сами. Бул жагы байкасаңыздар, чоң мындай ылдымыш жер болуп турат, чукур жер болуп турат, байкасаңыздар. Мына мекендештерим, бул жагы өтө чоң экен. Мына сай болуп турат, кадимкидей чукур жер. Бул жер көл болгон мурда, азыр эчтеке жок. Чөл болуп жатат, мурда көл болгон. Ушу көлдөн атайын сууга жакын деп баня кылышкан. Баня 13-15 кылым тегереги иштеген. 3 күн эркектер, 3 күн аялдар иштеген. Албетте платный болгон ошол учурда дагы. Бул өзгөчө баня. Аллах Тааланын можизасы болгон эң кереметтүү жерлердин үңкүрдөн сиздерге кээ бир насаттарды айтууну туура көрдүм, мекендештерим. Бир нерсе бар да, жашоодо көп адамдар көпчүлүк учурда ойлору өзгөрүп кетет. Кимдерге карата? Адамдарга карата, жашоого карата, тоюп кеттим, тажап кеттим, ар нерсе болуп кеттим дей берет да. Бул учурда намкөрлүк кылганын эсебинен Аллах Таала бар нерсесин да алып коет. Тескерисинче ар дайым шүгүр кылганды билишибиз керек. Кайсы абалда болбойт. Арендада квартирада жашайсызбы, машинаңыз аренда болобу, пешком болосузбу, инвалид болосузбу, майып болосузбу, айырмасы жок, шүгүр кылганды билишибиз керек. Алхамдулилла, жеткиргениңе шүгүр. Ар бир абалда. Бир гана бактылуу учурда эмес, башка күндөрдө да алхамдулилла билишибиз керек. Ал эми экинчиден адамдар жек көрөт. Кимдер жек көрөт? Адам адамды жек көрөт да. Үйүндөгү кой малын эч качан жек көрбөйт. Ошо душман катары эсептеп алат кээ бирлөрдү. Бирок мен сизге айтарым, ар дайым душманыңызга жакшылык каалаңыз. Ошол учурда биз көңүлүбүздү жакшыраак кыла алабыз да, жакшыраак деңгээлге жеткире алабыз жүрөгүбүздү, жан дүйнөбүздү. Башка жолу жок. Аллахым ушул душманды кылып койду, билбей кылды. Аллахым анын күнөөлөрүн кечиргин, туптуну кылгын, таза кылгын. Билбей кылды, адашты. Мен дагы таза эмесмин, мен дагы күнөөлөрүм бар. Ага кош, меникин дагы кечиргин деп аны актайсыз, анан анын эсебинен өзүңүздү дагы жеңилдейсиз. Ошондуктан мекендештерим, ар дайым жеңилдештин жолу сиз кой беришиңиз керек. Кечиришиңиз керек, мекендештерим. Аллах Табарак ва Таала берген неаматтарга ар дайым шүгүр кылышыңыз керек. Ал эми үчүнчүдөн, бүгүн менен жашаганды билиңиз. Кечеги күн өтүп кетти.
ал башка күн эле. Келечегибиз белгисиз. Бизге белгилүү болгон урматтуу мекендешим, биз жашап жаткан күн мына ушул күн. Ушул күн, ушул түн, ушул вакыт, ушул саат, ушул минутта. Ушул учурда бактылуу болгонду билбеген, ушул учурду жашап билбеген адам башка учурда жашай албайт. Келечек эч нерсени таштаба, келечекте андай кылам, мындай кылам. Жок, азыр. Азыр кыл. $1000 болсо, мисалы бир сапарга кетип атса, эми любой случай проблема чыгып калышы мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн деп аден $200 салып алат да. Сен көрдүңбү? Бале келелек, балеге акчаны даярдап атасың. Бул деген ниет болуп атпайбы сага? Ошондуктан андай нерселерге дагы баш оорутпа. Бүгүн мен жашаганды бил мекендешим. Мына куштарды караңыз, куштун уясына караңыз. Бүт куштардын бардык түрү бар экен бул жерде. Өзгөчө набат үстүндөгүсү өтө кооз экен. Алхамдулилла. Албетте мындай жерлерде бизден көп нерсе талап кылынбайт. Болгондон таза кармоо, мусор таштабоо, арам иштерди кылбоо, ашча туура эмес ширк маселесинде сыйынып кетпөө. Тамам. Өзгөчө тешик, тонун тешиги үңкүр деп коебуз. Азыр ичине кирип, не болгон, не жок айтабыз Кудай кааласа. Бисмилла. Ак мечит, өзгөчө ичи үңкүрөшүнү карасаңыздар, дабышын карасаңыздар. Бисмилла. Өзгөчө кооздуктагы топ сымал чукурдукка кирген үңкүр мекендештерим. Азыр кыскача, нускача тарыхын башкасын бүт барын айта турган болобуз. Бисмилла деп ичине кирдик эми. Өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө дагы каала дейт. Биз каалаган жерибизде өзүбүз көрүп аткан Аллах Таала жараткан можизави жерлерди силерге дагы көрсөтөбүз иншалла. Сами, кана, бисмилла. Кана берке, брат. Өзгөчө качып аткан учур азыр. Бул түлкү чындыгында тарыхый жерде мындай башкача жаныбарларды көрсөң, жапай жаныбарларды көрсөң, реалдуулукка дагы кирип кеткен болосуң да. Чындыгында эгер элестесеңиз, бул төлөр реал. Сен өзүң реал ошол кылымда. Мына ошогон түлкүлөр чындап